Üstümüzdөгү жылдын 1-iyulundan tartıp, Kırgız Respublikasынын пенсиялык системасында маанилүү өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Социалдык фонд жалпы негизде пенсия чектөөдө 5 жыл минималдык камсыздандыруу стажы, анын ичинде 1996 жылдан кийин 12 ай төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү болсо, эркектер үчүн 17 жыл стажды, аялдар үчүн 12 жыл стажды дароо эсепке алат. Минималдуу стаж 2045 жылга чейин акырындык менен 20 жылга көбөйөт. Эми пенсия чектөө үчүн 1996 жылга чейинки эмгек акы жөнүндө маалымат алып келүүнүн кажети жок. Буга чейин жарандар 1 жылдан кем эмес стажы менен пенсияга чыга алчу. Мында талап кылынган эмгек стажы жок болсо, пенсиянын базалык бөлүгү пропорционалдуу түрдө аз болгон. 2024 жылдын 1-июлунан тартып, базалык бөлүк 100%га чейин көтөрүлүп, 3170 сом толук төлөнөт. Мындан тышкары, 3-чү топтогу майыптарга пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү мурдагыдай 50% эмес, толук төлөнөт. Пенсия чектөөгө арыз берүү жана социалдык фонддун башка кызматтарын пайдалануу үчүн жарандар камсыздандырылган адамдын өздүк кабинетин колдонсо болот. Ал үчүн паспортуңуздун көчүрмөсүн, зарыл болгон учурда башка документтерди жүктөп, кеңсеге барбастан онлайн режиминде арыз тапшырсаңыз болот.